Ушул ичип жаткан кола негизи сизди өлтүрөт. Ошол Кока-кола, ошол Фанта, Пепсини Месси реклама кылган үчүн адам ичет. Ушул колада мисалы составын эле окуй турган болсоңуз, ачык түрдө жазып койгону 10 кашык сахар дейт да, шекер дейт. Сахардын бир тыйын пайдасы жок адамдын организмине. Адам жеп аткан, ичип аткан, кайсы магазинге кирип аткан, акчасы кимге кетип атканын бүт түрдө билиш керек да. Себеби акча жөнүндө табып калбайсыз. Ошол эле учурда тапкан акчаңызды чыгаша кылып дары дармек үчүн, башка үчүн кетирүү бул туура эмес. Адамдын ооруларынын %80% ушу жеп ичкен ашыкча ойлордон келип чыгат. Ашыкча ойдонбоңуз. Анан жеп аткан маселеңиз ошо ичип аткан суу болобу, таттуу суулар. Таттуу суулардын азыр мисалы таттуу сууларды эсепке ала турган болсок, мисалы мына таттуу суу деп кое турган болсок, составы 3 нерседен эле турат. Жөнөкөй суу, шекер, анан ошол мисалы өрүк болсо өрүк, шабдалы болсо шабдалы, жүзүм болсо жүзүм, дамын бере турган атайын химиялык заттар кошулат. Болду 3 эле нерсе болуп калды. Ушул 3 нерсе менен сизге 80% натуральный деп сатып атат да. Халал деген нерсеге ишенбең. Халал деп жазып коюш азыр өтө жеңил болуп калды. Халал деп жазыштан оңой нерсе калбады азыр. Халал экен го деп туш кетти жеп кете бериш бул туура эмес. Маани бериңиз, жеп аткан нерсеге маани бериңиз. Бизде да фатва бар, анан такыбалык бар. Такыбалыкта көп күмөндүү, шек күмөндүү нерселердин бардыгынан сактанасыз. Фатвада көп нерсеге фатва берилет, жегенге болот деп. Бирок такыбалык үчүн көп нерседен тыйылышка туура келет. Такыбалардан болуңуз.